Sizge ушинтип бизге келип отурганыңызга чоң рахмат. Аллах сизден разы болсун. Сизге суроо мындай. Кыз жигит болуп сүйлөшсө болобу дейт. Болот. Кыз жигит болуп сүйлөшкөн жакшы нерсе. Бирок никеден кийин. Ошо кыз жигит сезип алып сүйлөшө бересиңер өзүңөр. Ошого нар жагына бер жагына өтүп. Ага чейинки о шайтандардын сүйлөшүүсү. Жолдошум менен велосипед тепсе болобу? Болот, неге болбойт? Болот, жакшы эле болот. Бирок жанагы узун юбка кийип, ал жанагы баллонго кирип кетип, анан жыгылып, нарака жыгылбай, ошогулай кийим кийиш керек да велосипед тепкенде. Анан чыпчыйган кийимди кийинге болбойт. Атайын мусулманча аврет билинбей турган, ошол эле убакта велосипедке чалынып жыгылбай турган кийим кийиш керек. Азыркы учурда биз ачкачылык же курсак ачкандык эмне экендигин билбей турган учурдабыз. Кудайга шүгүр бардыгыбыздын курсагыбыз ток. Эң эле мен жарыбай атам эч нерсем жок, кембагалмын. Мага садака зекет бер деген үйүнө барып карасаңыз, жок дегенде жарым кап уну бар үйүндө, наны бар. Такыр кийимим жок, жылаңач калдым деген 2 сыйра кийими бар. Бирок ошол эле учурда адамдардын арызданып атканын көрүп турабыз. Мына быйыл Үркүндүн 100 жылдыгы. Үркүн болуп, ошол боюнча фильм тартылып, кино тартылып, мына уже көрсөтүлүп башталды. Ошондо качып барган бир туугандарыбыз бир кочуш талканга калың кылып кыздарын күйөөгө беришти. Бирок ошондо дагы өзүнүн адамгерчилик деген намысы саткан жери жок бардыгы. Кайра өздөрүнүн жерине өлгөндөн калганы кайтып келишти. Адамдар ошондо деле адамгерчилик деген маселени сактап турган. Азыркы учурда бизде кризис бар, башка бар деп айтып атканыбыз менен биздин жеп аткан, ичип аткан, кийип аткан кийимдерибиздин бардыгы чындыгында эле биздин курсагыбыз ток экендигинен, бардыгы жакшы экенинен кабар берип турат. Бирок эмне үчүн бизде дагы деле уурулук бар, эмне үчүн бизде дагы деле арыздангандар бар? Анткени бизде башка бир кризис, ыймандын кризиси бизди камтып алган. Аксакалга орун берип койгула, таксырларым. Болду, эми базар кыла бербегиле. Бир айттым жетишет. Ыймандын кризиси болуп атат. Адамдардын бардыгы адамдын канткенде бактылуу болот деген нерсени ойлонгусу келбейт, же аны билгиси келбейт бардыгы. Бакытты көрүнгөн адам көрүнгөн жерден издеп басып жүрөт. Жакында эле бир адам келип мага айтып атат. Ал менден суроо сурагандай эмес, балки мага бир нерсе айткандай эле болду. Айтат: эгерде үй бүлөнүн бактылуу болуш үчүн адамдын материалдык гана абалы жакшы болгон, жетиштүү боло турган болсо, анда байлар таптакыр ажырашпайт эле, бирок байлардын да ажырашып атканын көрүп атабыз дейт. Мен ошолордун биримин деп, мага ошону айтып келип кетти. Кээде кээ бир адамдар ыйман жөнүндө сөз сүйлөп аткан болсоң, ушул сөз сүйлөгөндөн көрө молдолор сүйлөй берет, ошондон көрө бир иштеп мамлекетти байытканга, мамлекетке бир жардам бербейби деген ойлонгон, бир тетир ойлонгон, баштары катып калган адамдарды көрөбүз кээде. Алар түшүнүшпөйт. Эмнени түшүнбөйт? Ошонун бардыгы мамлекеттеги биримдиктин, бүтүндүктүн, ыймандын бар экендиги келип такалат. Адамдар дайыма жумушсуздук менен күрөшөт. Жумушсуздук болбош керек, адамдар иштеш керек деп ойлошот. Бирок максат иштегенде эле эмес. Максат бактылуу жашаганда. Кандайча? Биздин мектеп бүтүп аткан балдардан сурайбыз, каяка барасың десе, Россияга барам дейт. Эмнеге барасың десе, иштегени барам дейт. Анын максаты иштеген эле болуп атат. Эгер андан башка жок, мен адал рызык издегени барам. Мен жашоомду жакшыртканы барам. Мен кайра мамлекетиме, элиме, жериме пайда менен келгенди барам деген ниет кылышындай болмок. Өмүр бою иштейт, 20 жыл иштейт, ден соолугун берет, кайра келгенде эч нерсе кайра келип атат. Демек бизде аң сезим таптакыр туура эмес болуп калган. Жумушсуздук деп айтабыз, жумуш толтура бизде.
Жерлер иштетилбей турат. Жер эмес, үйдөгү экзотик огороддагы иштетилбей турат bizde. Демек bizde жумуш бар, бирок адамдардын аң сезими туура эмес. Эң бай мамлекетте жашайбыз биз. Жерди бир теп, чагып аткан семичкеге бирөөнү түкүрүп таштап койсоң, көмүлүп калса ошо өсүп, бышып жемиш бере турган жерде жашайбыз биз. Анан бирок дагы деле анткени бизде жашоо эмне экендигин түшүнбөгөн түркөйлүк, айтматып айткан маңкурттук бизге калыптанып калган. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Иннамал а'малу бинният". Үстүндө сүйлөп аткандар. Ким о сүйлөп аткан үстүндө? Подвалда сүйлөп аткандар. Абдусамат, ылдыйдагы дивиден өчүрсүн, ылдыйдагы телевизорду. Бир телевизор жетип биякта. Пайгамбарыбыз айтат: "Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имри ма нава". Адамдардын кылган иштеринин бардыгы алардын ниеттерине жараша. Эгер адамдын ниети түздөлө турган болсо, анын иши дагы түздөлөт дейт. Иш кылганда анын жыйынтыгы, жемиши адамдын ниетине жараша берилет. Эгерде кылган иштин өзүнө эле жыйынтык бериле турган болсо, анда дордойго баргандын бардыгы байыш керек эле, бирок андай болгон жери жок. 1000 адам кирет, бирок 1000 деген байыган жери жок. Эгерде мектепке эле барып келиш керек болсо, мектепке барганын бардыгы медаль менен бүтүрүш керек, бирок бардыгы эле. Ал эмес биздин медресеге баргандардын деле бардыгы молдо болуп кеткен жери жок. Biz birinci kurs okuyda 86 bala okuganбыз. 16'ыбыз бүттүк, 2 молдо. Biri men, biri nokatта. Ошон үчүн biz урматтуу бир туугандар Кудай менен болгон байланышыбызды, Кудай менен болгон мамилебизди оң жолго салып алышыбыз керек. Адам кылып аткан иши канчалык пайдалуу болот, канчалык натыйжа берет, ошол адамдын ниетине жараша болот. Ошондуктан келгил урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз биринчи кезекте ниетибизди оңдогонго аракет кылабыз. Ниет кандай болуш керек? Ниет менин кылып аткан ишим биринчи кезекте улуу жараткан Кудайдын ыраазылыгы үчүн. Экинчиси өзүм үчүн. Өзүм үчүн деген эмне үчүн? Эгерде сен өзүң үчүн иштеген болсоң, демек жакшы деп бересиң. Өзүмдүкү дегенде өгүз кара күчүм бар. Өзгөнүкү дегенде өлбө жаным бар дейт бардыгы. Өзүм үчүн иштеп атам. Анткени бул сенин бала чакаңын, небереңин, урук тукумуңун жери. Балким көбүңөр мусапырлык эмне экенин билген жоксуңар. Биз алыс жерлерде 10 жылдап жашап, башка бирөөнүн жерлеринде. Жердин ээси кандай болот? Жердин ээсинин кандай укуктары бар? Өзүнүн мамлекети бар, элдер кандай болот? Өзүнүн акчасы бар, элдер кандай болот? Өзүнүн падышасы бар, элдер кандай болот? Өзүнүн чегара границасы бар, элдер кандай болот дегенди көрүп келгенбиз. Ошон үчүн бизде мусапыр болбой, мусулман болбойт деген сөз бар. Эмне үчүн десе, мусапыр болгон адам өзүнүн ата-энесинин баркын билет, өзүнүн мамлекетинин баркын билет, жеп аткан нанынын баркын билет деген сөз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи" дейт. Анын мааниси кандай? Адамдын мусулманчылыгынын, адамдын мусулман экендигинин эң бир көркөм жери ошол адамдын өзүнө тиешеси жок иштер таштоосу дейт. Кээде биз саясаттан сүйлөйбүз. Кыргызстандын баары сүйлөйт. Айтып аткан болот, деп аткан болот, барып туруп, "Бопту, ушинтип айтып атасың, ордуна эмне кылыш керек" деп айтсаң, ошого бир нерсе айтып бере албайт. Айтып бере албайсыңбы? Айтып аткан проблеманы сүйлөп атасыңбы, бирок чечип бере албайсыңбы, сенин ишиң эмес ал. Саждага барганда эмнеге маңдай тийгизебиз? Ансы деле бутубуз тийип атпайбы, жерде эле туруп атпайбы биздики десе? Жок, эң бийик көтөрүп жүргөн нерсеңи эң төмөн бутуң турган жерге тийгизесиң. Анткени сен Кудайга кылып аткан сенин кулчулугуң мына ошондо туруп атат дейт. Бой көтөрбө деген маани. Адамдар бутун коюп басып кеткен жерге сен маңдайыңды тийгизип атасың, демек Кудай үчүн сен кулчулук кылып атасың. Кудайга кулчулук кылуунун мааниси эмнеде? Кудайга кулчулук кылуунун мааниси сенден дагы жогорку күч бар экендигин бил. Сенден дагы кыйын бар экендигин бил деген сөз. Эгерде адам 24 сааттын бардыгында, 1 жылдын бардыгында
360 күндүн бардыгында, 30 күн bir айдын бардыгында Кудайдын бар экендигин дайыма биле турган болсо, эч убакта бул уурулукка барбайт. Бул коррупцияга барбайт. Бул мародерлык кылбайт. Бул мамлекетти уурдап албайт деген сөз. Өзүбүздүн кожоюндардын астында, чоңдордун астында, элдин астында артист болуп койгон бардыгынын колунан келет. Драм театрдын артисттери бар. Сага Курманбек Батырдын образын түзүп берет, Манастагы болуп берет, катындар Каникейдагы болуп берет сага. Үйүндө Каникей эмес, бир каша бышыра албайт, кашасын күйүп кеткен, болбогон жалпетек бир катын, бирок артист чыгып сага Каникей болуп ойноп кой. Курманжандагы болуп берет сага. А бирок Кудайдан корккон адам 24 саат бою өзүнүн образын жоготпойт. Үйүндө, көчөдө, коомдук иште, башка жердин бардыгында. Аалымдарыбыздын бир китеби бар. Айтат, канткенде биздин балдарыбыз мектепте жакшы окуйт. Канткенде биздин балдарыбыз үйдө дагы, биз жок жерде, көчөдө, шаарга окууга кеткенде тартиптүү жүрөт. Канткенде биздин мамлекеттик чиновниктерибиз дайыма таза иштейт. Канткенде биздин дыйкандарыбыз жакшы иштейт. Канткенде бизде уурулук болбойт деген маселени изилдеп, жыйынтыгы келип, алардын Кудайды тааныган же тааныбагандыгында гана турат дейт. Эгер адам Кудайды таанып, ажеке келиңиз, ажеке. Алтынбек ажы келиңиз. Канжар мырзанын жанына келиңиз, мынакей. Аллах разы болсун, Аллах разы болсун. Жалал Абад ушундай берекелүү жер. Жалал Абадтар ушундай жакшы. Бардык облустарга барабыз, бирок силердегидей мындай жакшы коллектив жок чындыгында. Бардыгы келет. Жумага келет, намазга келет, сөз сүйлөйт. Ошон үчүн Жалал Абадтагы ынтымак башка жерден бөлөкчө. Башка жерден бөлөкчө. Эл менен коом, мечит мындай бир ажырымы жок бул жерде. Өзара түшүнүшү бар. Адам ыйманды тааный турган болсо, динди тааный турган болсо, мына ошол адамдан эч кандай коркпостон аманатты бекем бере берсек болот деп мына ошол аалымдар айтышты. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, балдарыбыздын түзүк адам болушун кааласак, мамлекетте түзүк жаран болушун каалай турган болсок, аларга мына ошол дин тарбиясын беришибиз керек. Бирок дин дегенде көрүнгөн жерден үйрөнө бере турган дин эмес, балким ата бабабыз карманып келген салттуу деген Ханафи мазхабтын негизинде гана болуш керек. Бүгүн биздин мечитибизде, жамаатыбызда чындыгында өзгөчө бир күн. Ушул мечит салынганын башында себепчи болуп, ушул мечит кандай болуп түшсүн, кандай болсун, жасалгасы кандай болсун дегенге кеп кеңешибизди берип, анан мечит ачылганда ачып, анан ошол мечит өзүнүн маанисин жоготпосун. Исламдагы мечит кандай болуш керек деген маселеге пикир кылып, ушул мечит пайгамбарыбыздын убагындагыдай мечит болсун. Ушул мечитке жөн эле намаз окуп келип кете бербестен, адамдар ушул жерден адашканын тапсын. Адамдар ушул жерден урушкандар жарашсын, мушташкандар жарашсын. Үйлөнгөндөр ушул жерден үйлөнүп, жаңы төрөлгөн ушул жерден кулагына азан айттырып, анан өлгөндөр да ушул жерден акыретке узасын. Ушул мечит бардыгынын борбору болсун. Адам мечитти көргөндө коркуп качпастан, бул менин мечитим деп кире турган жер болсун. Ушул мечиттин сооптору өзүбүздө калсын. Сыртка араб туугандарга, башка түрк туугандарга кетпесин деген ниет менен салынган мечит эле Кудайга шүгүр мечит ишин аткарып атат. Ошондо айтылган жакшы бир пикир ушундай болуп, ушул мечиттен каарылар чыксын, аалымдар чыксын деген ниет менен дүнүйөлүк конкурстарга катышып жүргөн өзүбүздүн Мирлан каарыбызды биз суранып, ушул жака келип бериң, мечитке жарашкан бир каары болуп бериңиз деп, ошол иштеп аткан жеринен бул жака алып келип, ага чейин Мирлан дамылабыз бар лакиштен суранып атып, ушинтип алып келдик эле. Каарыларыбыз азыр райондук, облустук деңгээлде ушул жерде окуган балдар, ушул жерде нөлдөн баштаган балдар орун алып атышат. Куран окуп аткан кыраатын көрүп атасыңар, араб дүйнөсүндө, түрк дүйнөсүндө, башка дүйнөдө, чыгышта, батышта каарылардан кем калбаган каарылар Куран окуп атат. Анан биз өзүбүзчө ошол каарыларга бир көңүлүн көтөрсөк, ошол каарылар дагы элибиздин мындай бир динге болгон сүйүнүчүн сезсе деген мааниде бир аз белек берсек деп келип отурабыз.
Андан дагы башка бир чоң силерге бир жаңылыгыбыз бар. Ал жаңылыгыбызды жакындыгында айтабыз. Ага чейин биздин жамааттан келген суроолорго мындай кыскача жооп бербесек, анткени өтө зарыл суроолор дагы болуп калышы мүмкүн экен. Досум кыздуу болду, атын Аделина коюптур, ушул ат болобу дейт. Бул аттын мааниси, эгерде башындагы Адел деген десек, Адел деген сөз бул адыл деген маани, адилеттүү деген сөз. Анан этегиндеги атты эмне үчүн Ина дегенди кошулганын мен билбейм. Бул жанагы Красин, Мрасин дегендей, жанагы бир орустардын башкаларынын фамилия коюлгандай, Ова дегендей эле болбосо, анын маанисин билбейм. Ошон үчүн ат койгондо аттын маанисин жакшыраак койгонго аракет коюш керек. Кыргыздарда Итибай, Күчүкбай, Палан түкүндө ат кое беребиз биз. Бирок ошол такыр туура эмес ат. Эгер ошондой ат болуп калса, алар өзгөрткөнгө аракет кылыш керек. Намаз окуп жатып жаңылып калсаң, парызда оң жакка, сүннөттө эки жакка салам берилеби дейт. Суроо өзү туура эмес жазылып калган. Парызда, сүннөттө деп. Кандай болсоң дагы саждай сак кылган, эгерде сен жалгыз окубасаң, эки жакка салам берсең болот, бирок жалгыз окуган имам болгон болсоң, мисалы үчүн, анда бир жакка эле салам беришиң керек. Мишаил Рашид деген ырчын ырларын укса болобу? Дегеле иман тууралуу ырларды укса болот. Анашид деп коет, эгерде жанагыда тенттек музыка коштобой турган болсо уксаң болот. Мишари Рашид бул Кувейттик чоң кары. Чоң Куран оккан кары. Биз менен параллель оккан университетте, Мадина университетинде мен окуп жүргөндө. Анан ошол эле учурда ыймандуу ырларды ырдайт. Үн аябай кооз. Дос балам үйлөндү, тоюна мен да бардым, бирок тойдо арак коюлду. Досумдун тоюнда Аллахтын ысымын айтып дуа кылдым, ошол туурабы дейт. Эми бардык жерде дуа кылган туура, бирок арак коюлган тойго барбагынга аракет кылыш керек. Анткени ал сен урматтабай, сендер аны урматтабай эле, канча мынча урматтабай койсоң деле болот. Сен урматтасаң да арак койбогон жака чакырыш керек эле. Анан сен намаз окуп атканыңды билип арак тойго чыкырсаң да, анда сен урматтабайт экен. Мен давлением бар деп айтсам, бирөө мага чучук бербейт барганда. Мага тоок ниетинен тамак кылып берет, же жеңил оокат кылып берет. Анан бирөө чакырган экен, ашкабакта манты кылыптыр, давлениеге жакшы экен деп. Мен урматтайт экен дедим. Анан мен жебей турган оокат койсам да, мен урматтабасам да, тең менен тезек кам менен бөлөк огородкалар ойнош керек болот. Атам аракты көп ичип жатат, кандай кеңеш бересиз ичирбөө үчүн дейт. Даватка чыгарып жибериш керек, бирок даватка чыгарганда бир жолу көчөгө чыгып кетпесин. Ошол 3 күн даватка чыгып үйрөнүп келип аксакал болуп отурса жакшы болот бардыгы. Жамаат менен намаз биринчи сап толо электе, экинчи сапта окуса болобу дейт. Негизи намаз өтө берет. Мисалы үчүн биринчи сап толо элек, экинчи сапка туруп окубаса болобу десе, намаз дурус болот, бирок адепсиздик болот. Сап толуп экинчи сапка өтүш керек. Адам көп боло турган жерде важип болуп, анткени сырт адам тыгылып калбаш керек. Бирок мисалы үчүн 20 адам эле болсо мечитте, анан биринчи сап толо элек болсо, экинчи сапта кыска болуп, эки сап кыска болуп ортодо окуй турган болсо, ал деле жарай берет. Бирок сапты толуктап алган бул сүннөт амал, жакшыраак. Кунут дуасын билбесе эмне кылыш керек? Ихлас сүрөсүн окуп турат ордуна. Бир суроолорго жооп бербей эле коеюн, жекече сурай турган суроолор экен. Мечиттердин үстүндө эмне үчүн ай болот дейт, ушу мусулмандын мечит экени билинсин үчүн ай коет. Ал атайын далил деле жок, ай коюсул деген хадис деле жок. Болгону Осман империянын убагында чиркөөлөрдө кресло бар экен. Анан биздики бөлөк чөрөк болсун, эмне кылабыз деп ойлонуп отуруп, Куран-ы Каримде ай жөнүндө бир канча аяттар келген. Айга карап, ороз ачабыз, айга карап, айды белгилейбиз, айды коюп алайлык деген сунуш болуп, ошондон коюлуп калган маселе. Болбосо ай коюлуш керек деген жок. Сөзсүз түрдө. Бирок муну ара бар. Анткени азан чыгып, бийик чыгып айтсын деп. Анан барып салтуу түрдө эле бизге эмне болуп калды? Мечиттердин атайын бир атрибуттары болуп калды. Экинчи рекетте тахиятта олтуруп, үчүнчү рекетке турганда буттун учу жерден көтөрүлсө болобу, зыян тийбейт. Бирок саждага барып атканда
адамдарды маңдай саждаға тиет, буту көтеріліп қалады, таң қала бересің. Жоқ, бұттағы тиіш керек. Селкинчелекте мындай болса бұл жақ көтер, мында андай емес. Маңдайын тиіш керек, бұттағы тиіш керек. Жаназа намазында имам Аллаху акбар дегенде башты көтеріш керек. Шарт емес. Жөнел оқи бересіз. Аллаху акбар деп башты көтеріп албайды. Бүгін намаздан кейін жаназа бар ғой? Жаназа бар. Бұл дағы жақсы адат. Мешітке келіп жұма күні өліп атқан бұл адамдың ошол ақыретінің бір жақсы екендігіне сүйінші. Нас чеккен адамдың башын алып жаназа оқиды дейді. Нас чеккен бір өліп қалып тұр, башын кесіп алып тұр жаназа оқиды. Ал ошол кебір маған оқшаған бір чаламолдан айтқан сөзі. Аны айтып атқан нас чекпе, ушунчалык ыпылас деген сөз. Бирок башталыш жөнүндө кеп жок бул жерде. Мисалы үчүн апалар өзүнүн балдарын урушат, өлүгүңдү көрөйүн. Ал көрөйүн деген, өлүп калсаң өлүң көрөйүн. Анан бирөө жаманы бар, өлүгүңө олтурайын дейт. Не деген сөз? Өлүп калсаң өлүң отуруп алат экен. Ошону каалай бени, каалабайт. Болгону урушуп аткан кербези. Ошондой эле бул башын алып коюш керек деген сөз, нас чеккен таптакыр болбойт деген сөз. Ыплас. Тартипке баш ийбеген чач койгон дааватчыларды мешитке киргизбеш керекпи? Жок, мешитке эч ким тие албайбыз биз. Мешитке барды кирип намаз окут, бирок мешитте бийлигин жүргүзбөсүн. Тартипке баш ийбеген адамдар келип намаз окуп кайра кетсин, бирок микрофон алга тийбеш керек. Бу жерде баян айтпасын. Бу жерде айтыла турган адам уксун сөзүн. Имам деген бар, башка деген бар, ата уруксат ошо сүйлөш керек болот. Анан бейманигер бурчукка отуруп каалаган сүйлөй берген уруксат берилбеш керек, имамдар ошого жооп берет. Микрофон мечиттеги сөз имамдын жоопкерчилиги. Ким көрүнгөн келип каалагамаса айтканга ага эч ким жол бербейт. Муфтияттан дааватка деген уруксаты болсо, ошол учурда баян айта алат. Уруксаты жок болсо келет намаз окуйт, кайра кете берет болду. Бу жерде саясат жүргүзгөн ага жол берилбейт. Азан айтып жатып нары бери басып азан айтса болобу, адепсиздик болот. Азан daarat менен кыбланы карап өйдө туруп айтылат. Жарамазан айтса болобу дейт. Болот. Бул биздин салтыбыз. Динге каршы келбейт. Анткени жарамазан деген сөз бул арабча жаа рамазан деген сөз. Жаа рамазан деген сөз Рамазан келди деген маани. Жаа деген келди деген сөз. Көрдүңөр, биз кыргыздар ошо арабча билчүбүз илгериле. Жаа Рамазан келди деп орозо башталганда сүйүнчүлөп, радио жок, башка жок, телевизор жок, аны ошол кыдырып Рамазан айтып орозонун башын белгилейт эле. Бирок бир эле күн. 30 күн эмес. 30 күн айтат Рамазан. Билесиңер, о билип бүттүк Рамазан келгенин. Анан артисттер кошулуп алган азыр. Чынбы? Аялдар, жок, эркектер гана айткан, аксакалдар гана Рамазан айтып келди эшигиңе, Рамазан келди деп, эртең менен орозо деген сөз. Ай көрүлдү, ай чыкты, эртең орозо. Эки артистти кошуп алып, анан ого кыздарды кошуп алып, кара жорго бийлетип барып Рамазан айттырган жок ал. Арам. Bir gün boldu. Kayсы жапайы жаныбарлар адал дейт. Эчки, теке ушулардын баары адал, паранданын бардыгы, куштардын бардыгы адал, койон, жапайы койон адал, куштардын жыткыч куштар арам. Эреже бар. Куштардан тырмагы бар, азуусу бар, чеңгели бар. Өлүмтүк жеген, мал жеген, жаныбар кан ичкен куштардын бардыгы арам. Жаныбарлардын азуусу бар дейт, азуусу бар дегени тирүү жандык жеген, чычкан жеген, уй жеген, кой жеген, барып жанагыдай кылып жегендердин бардыгы арам. Чөп менен, азык окат менен, дам менен азыктанганын бардыгы адал. Тартип ошондой. Коyon менен мышык таразага таштаган бирдей. Кебетеси окшош. Болгону коyon чөп чар жейт, мышык чычкан жейт. Мышык арам, коyon адал. Сүйлөшпөй отурабыз мечитте, тартип бар бизде. Тамеки тартканда daarat бузулабы дейт. Daarat бузулбайт, бирок оозу сасыйт. Тамеки тартканда daarat бузулбаган менен
мешітке киргенге болбойт ошол жыт менен. Анткени адамдар жийиркенген жыттан периштелер дагы жийиркенет. Пияз жеп, кам чеснок жеп, же бутун жуубай сасып, же колтугу сасып, же иште атып тердеген бойдон, же бир тамеки чегип алып, же уйдун богун күрөп аткан бойдон эле келе бере турган болсо мешитке киргенге болбойт. О сыртта окусун. Анткени периштелерди кууп чыгат. Жасанып келиш керек. Ушунда жасанышың керек. Сени кокус губернатор, жаңы губернатор келиптир, ошо чакырып аттыр приемго десе, 3 күн жасанасың сен. Ошондой болуп келишиң керек мечитке. Мечитке боло берет, бияка болбойт десең анда болбойт. Аны 3 жолу кийинесиң, аялыңа көрсөтөсүң, үтүгүн кара, костюмду кара, биягын кара деп. Ошентип кийинип келиш керек. Айылдагы имам молдо даватка каршы болсо, кандай чара көрсөк болот? Чоңураак молдого арызданыш керек. Көк жаңақты молдасы қаршы болса, сузақ арызданыш керек. Сузақты қаршы болса, жаллабат арызданыш керек. Ал қаршы муфтиге арызданыш керек. Муфти қаршы болса, бізге арыздана. Біз уламалар кеңешіндебіз. Ошондай. Үшүрдү мечитке иштесе болобу? Болбойт. Үшүр бул дыйканчылык. 10дон 1 берилет. Бедексең 100 пресс алсаң, 10 прессин кембагалдарга бересин. Картошкага 10 тонна алсаң 1 тоннасын бересин. Эгерде суу карып аткан жерден эмес, сууну кыйынчылык менен пулга сатып алсаң, же бир мотор менен чыгарсаң, же алыстан турба менен тартып келип, бир машакат боло турган болсо, 20дан 1 бересин. Бул үшүр бай кедейге каралбайт. Бай болобу, кедей болобу, жерден чыккан түшүмдүн 10дон 1-ин бере берет. Расходун эсептебейсиң, эсептебей туруп бересиң. Эсептеп бере турган бир гана нерсе арендага болгон жер. 2 гектар жер алдың, арендага алдың 2000 сомго. Түшүм алганда 2000 сомду чыгарып туруп, калган түшүмдөн бересиң. Арендага алсаң. Жер менчик болгон болсо, анда башка дарыга кеткен, тракторго кеткен, башкага деген түшүмдөрдү эмне карабайсың, урматтуу бир тууганым. Кара ашты канткени токтото алабыз дейт. Кара ашты көбүрөөк айтсаңыз дейт. Кара аш деген өлүк көмүлөлөк желинген аш. 3 күнгө чейинки берилинген союлунган нерсе кара аш болот. Кече элтерде бир нерсени сүйлөп атат, бу пакетти кантип токтотобуз, пакетти кантип токтотобуз. Бербей койсоң токтойт ушу. Оңой эле маселе. Жок албай койсоңуз ысырап болот, анткени турат калып кетет ошол жердечи. Бербей койсоңуз ала албайт деген сөз. Албай койсоңуз, "Міне арам бу биздики, сен эмне антесиң? Сен каяктан келгенсиң? О чубагачы көтөрүп кетти го" деп айтат сизге. Ошон үчүн бербей коюш керек. Анткени биз дайыма көтөрүп кетебиз да. Биз көтөрүп, биз атандашпагыла бизге. Келиңиз.